Бул жактарды мынакей delete басып өчүрүп койсоңуздар болот экен. Муну болсо мынакей эгерде могу четине келтире турган болсоңуздар мындай чыгат дагы, муну болсо бириктирип койсоңуздар болот. Мынакей кайра жакшы формасына келди. Демек мынакей главныйда эмнелер бар экен, жирный кылсаңыздар болот. Буларды баарын Word'дордон көргөнсүздөр. Мынакей размерин чоңойтсоңуздар болот. Булар түшүнүктүү, буларды көрсөтүп бердим. Муну көрсөтүп бердим. Эгерде текст батпай атса ушуну басасыздар. Ячейкалар бириктириш үчүн, мисалы 3 ячейканы бириктириш үчүн, демек ушул баскычты басып коет экенсиздер. Кайра ячейканы алып салыш үчүн мындай кылып коесуздар. Кайра ошол баскычты. Андан сырткары эгерде сандар мисалы тегеректөө үчүн, мынакей мисалы 3-тү барабар деп жазайын дагы, 3 бөлүнгөн 4 деп жазайын. Муну жаза турган болсок, так, бул сандан өтө деле чыккан жок. Давайте 9 бөлүнгөн 14 деп коеюн. Так, бул жакта мен туура эмес жазып койдум окшойт. Барабар деп туруп 9 мындайды басабыз, бөлүнгөн 14. Так, меникинен бул жер туура эмес болуп жатат. Азыр кайрадан жазайын. Мисалы 1,75 көбөйтүлгөн 6,10дон мындай кетсин. Так, могул жери биздин форматы өзгөрүп калыптыр. Мынакей карасаңыздар. Эгерде азыр мен сандарды көбөйтүп жаза турган болсом деле, бул жагы ушундай болуп жазылып турат. Ошондуктан мынакей эгерде ушундай проблемага кезиксеңиздер, могул жерде общий кылып коюңуздар. Общий кылып кое турган болсоңуздар, мынакей число чыкты. Эми муну тегеректеш керек болот. Үтүрдөн кийин мисалы 2 эле цифра ташташ керек болуп атса, мынакей ушул баскычты басасыздар. Эгерде толугураак кайра көргүңүз келсе, кайра буягын. Мен үчүн мындай керек болуп жатат деп коелу. Тегеректөө үчүн ушуну басат экенсиздер. Андан сырткары биякта форматтар турат экен. Так, сортировка бар. Азыр сортировканы да көрсөтүп берем. Буларды пока что өчүрө туралы. Булардын баары кереги жок дейли. Өчүрөйүн. Баардыгын тең ак эле кылып коеюн. Бул жакты кайрадан баягындай өзүнүн ордуна келтирейин. Мынакей баардыгы тең келди. Границаларды алып салайын. Нет граница кылайын. Мынакей бул жак алынып калды. Эми мен бул жакка окуучулардын тизмегин тизгим келип атат. Фамилияларды ар кандай кылып жазабыз дагы, анан алфавиттик тартип боюнча кетиребиз. Мисалы бул жакка жазайын. Аттары дейин. Айнагүл болушу мүмкүн. Асан, Мурат, дагы эмне? Өзүмдүн атымды жазып коеюн. Так. Деген сыяктуу аттар кетсин. Дагы эмне? Канат деп коеюн. Кдан башталган, Лдан башталган. Мейли Лира деп жазайын. Мдан Мира деп жазып коеюн. Так. Ар кандай тартипте кетип калды. Эми буларды мисалы баалары болсун бул жактачы. Мисалы 5 болсун. Бул 4 алган болсун бул жерден 5 алсын. Ар кайсы жерлерде баалары да болсун. 5, 4, 5, 5, 5, 5. Бул жагында 4 деген баасы болсун. Могул жерге жазып коеюн да, мынакей. Баардыгы тең ячейканы бириктирейин. Баалары деп коеюн, алган баалары болсун. Мисалы биякта 3, 4, 5. Баардык ячейкаларды алган болсун. Азыр биз средний чыгарыш үчүн ушундай оңой болуш үчүн. Так. Баалары бул кетти. Эми моякка среднийди чыгардык. Так, могул жерди мен туура эмес кылып коюп турмун. Так. Бул жерге чейинкисин да бириктиришим керек болчу. Бул жакка жазайын. Кандай десем, орто баллы деп коеюн. Баллы болсун. Так. Мен Мира дегенге койбой калыптырмын. Бул жактан коюп коеюн 2-3 жөнү. Так, орто баллы. Бул жакка батпай калды, кичине чоңойтуп коебуз. Эми баардыгын тең ушул жерде таблицага алып коелу. Жакшыраак көрүнүш үчүн. Таблицага алдык. Үстүңкү бөлүгүн жанагындай эле сарыга боёюн. Эми
Эми караңыздар, азыр бул жакта алфавит боюнча кеткен жок. Ошону сортировка кылышыбыз керек. Эгерде телефондо Excel боло турган болсо өтө ыңгайлуу, ал жакта дароо сортировка кылса болот. А бул жакта компьютерде андай эмес. Бул жакта мынакей сортировканы басабыз. Адан Яга чейин деп турат. Басасыздар дагы мынакей мол диапазонду сортировка кылат экен. Сортировка кылдык. Одинаковый размер дейт. Так, мол жерде бизде бирдей размер болбой калыптыр. Так, мол жерди басайын кайрадан. И сортировка кылайын. Так, мен молну кайрадан башка жерге копировать этейин, себеби ылдыйкы бул жак жагын карай турган болсоңуздар, мол жак жактан мен 10 дегенде кичине размерин өзгөртүп коем, ошондуктан туура эмес болуп жатат окшойт. Мынакей, эгерде экинчи листти ачкыңыздар келсе, бул жактан плюсту басып коесуңар. Азыр бизде биринчи листте турабыз. Экинчи листти басабыз дагы. Бул жакка мен таштадым. Эми кайрадан мол жерде сортировка кылып көрөйүн. Так, сортировка мындай кылалы. Так, сортировка. Так, бул жактан менде проблемалар болуп атат. Эмнеге болбой атканын түшүнбөй жатам. Так. Так, кайрадан баштайын. Фильтр дегенди басып көрөйүн. Фильтрди бастым. Эми сортировка кылып көрөйүнчү. Мынакей. Фильтрди эң башында басып алышыңыздар керек экен. Себеби компьютердуку өзгөчөлөнүп, бул жактан биринчи фильтрди пайда кылып алышыңыздар керек экен. Мына фильтрди бастык. Адан Яга чейин десек, мынакей өзү порядкаланып туруп калды. То есть мынакей Айнагүл биринчи кетти, Айнура, Асан, то есть алфавиттик тартипте туруп калды. Эгерде наортунан тескеринен кылгыңыздар келсе, мисалы М тескеринен кетти. Бизге керек бирок наортунан оңунан кеткен. Эми орто балын чыгарып көрөлү. Орто балын чыгарыш үчүн мындай кыласыздар. Бул жактан мынакей сумма деген жакта эле келесиздер. Средний деп турат. Ошону басасыздар. Средний деген кайсыл жактан баштап алышыбыз керек экен. Баштан баштап көргөзөбүз мындайынан среднийди и басабыз. Мынакей ошондо средний балл бунуку 5 деп чыкты. Эми бардыгына тең ушул эле формула кетет. Ошондо бардыгына тең копировать этебиз. Мынакей ошондо средний балл мынакей мунуку 4,5 чыкты. Чейректеги балл канча чыгыш керектигин ушинтип эсептеп койсоңуздар болот. Мына 5 алыптыр. Орто баллы 5 чыкты. Мынакей среднийди бияктан алып койдук. Бардыгын тең выделять этебиз дагы жанагындай кылабыз. Запятойдон кийинки 1 эле сан калгандай кылып. Басабыз. Мынакей 4,5 дейт. Az дагы баса турган болсок, мынакей средний балл толук ойдон чыгат. Мынакей 5. Мынакей бул 4 чыкмак экен чейреги. Мунуку да 4 чыкмак экен. Демек ушундай кылып оңой жол менен среднийди да таап койсоңуздар болот. Андан сырткары толгонтокой формулаларды жазсаңыздар болот. Керектүү нерселердин баарын ушул жерден чыгарсаңыздар болот. Бир эле кайталануучу формулалар боло турган болсо, то есть мисалы жана картошка сайыздерди көрсөтүп бердим. Андан сырткары мынакей среднийди биз кайра ар бирөө менен мисалы 5 кошулган 5 деп, анан мунукун өзүнчө эсептеп, мунукун мисалы 30 окчу болчу, 30 жолу мисалы калькулятор басып чыкпайбыз. Ошондуктан мынакей бир формула жазабыз, бардыгына көчүрүп сала турган болсок, мынакей эсептеп салат. Кредиттерди мисалы эсептегенде да ушуларды колдонсо болот. Ар бирөөнү бөлүш үчүн. Так. Главный да мынакей демек ушулар экен, эң негизгилер. Баса айта кетчү нерсе дагы бул жактан дагы мынакей баалары боюнча дагы формат кылсаңыз болот. То есть мынакей по возрастанию дейт, өсүшү боюнча мынакей. Биринчи 4-төр, андан кийин мисалы ударниктер, отличниктер деп да бөлүштүрүп койсоңуздар болот. Так, ставкадан болсо эмнелерди кылсак болот? Диаграммаларды да түзсөк болот. Мисалы 2 ряд менен диаграмма түзөлү да. Мисалы болсун бул жактан карайлы дагы. Так. Диаграмма рекомендуем. Так. Кандай тандасак туура болот? Так, мындай тандабай эле коелу. Бизге керек давайте точечный эмес, мындай гистограмма тандайлы. Так, бул да кереги жок экен. Мындай ылайыктуу болот экен. Моун тандайлы. Мисалы мындай болсун.
Так эми